sınana cavuna cavadı da Burgusant'tan tuman kaynaydı. Ol menin anıma büge çeketip elde toyla da oynaydı. Oltı kim buladı menin anım ketkelip ol altay kebik köründü. Kelmeydin anam Allah'ına karayma Keç oldu günü bölündü. Карачай Кавказ тауланы катында географла өмүрлө биле жазганга көрө Азия була Европаны, күн чыккан була күн батканы чегинде жашаганды. Карачайны эски эллери Хурзук, Ушкулан, Карчурт болгон жерлер була дагы да бир тау бели өтөдү. Ол тау белини башы болады Европаны эң мийик жери Карачайлыла Мини тау деген өмүрлүк тау. Дүйнөгө Эльбрусча белгили. Европаны эң мийик тауынын түбүндө орун алган Ушкулан бизге жырчы Смайльны жырларын сауга эткен эл. Ол туулган үчүн бир 50 жылны алга орус классик Лев Толстой жырчыны бабаларынын үстүнөн былай айтканды. Карачай — нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и храбростью. Башка орус классик Хажы Абрек поэмасында Карачайдын үстүнөн былай жазады. Велик, богат аул Джемат, он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Его свободные сыны в огнях войны закалены. Дела их громки по Кавказу в народах дальних и чужих. Лермонтов ары-дери өмүрлөнү тарихчилериче Карачайлыланы жигит аскерчиле шаңылы керте адамла болганларын танытады.